Президент Садыр Жапаров бүгін 31 октябрда Кыргызстандын жогорку окуу жайларында окуган мыкты 92 студентке мактоо баракчасын жана 60 000 сомдон президенттик стипендия тапшырды. Президенттик стипендияга быйылкы жылы Ош мамлекеттик университетинин 9 студенти ээ болду. Жеңүүчүлөр 2024-2025 окуу жылынын жыйынтыгы менен президенттик стипендияга талапкерлерди аныктоо боюнча тандоо турунун жыйынтыгы менен тандалып алынган. Анда алардын окуудагы, илимдеги, спорттогу жана коомдук социалдык иштердеги мыкты жетишкендиктери каралган. Эскерте кетсек, былтыр президенттик стипендияны университеттин 8 студенти алган. Силердин бүгүнкү жетишкендигиңерди баалоодо мугалимдердин мээнети белгиленбей коюуга мүмкүн эмес. Ар бир студенттин ийгилигинин артында билимге багыт берген, дем берген, ата-энедей мээрим төккөн, акыл насаат айткан окутуучулардын эмгеги дагы жатат. Кымбаттуу студенттер, бүтүндөй мамлекет, жалпы эл журт силердей жаштарга үмүт артып турат. Татыктуу билим алгыла, жаңылык жараткыла, жаратман иштерге аралашкыла, ата-бабалардан калган нарк насил менен сыймыктанган Кыргызстандын заманбап кыргыз жарандарынан болгула. Көздүү мончок жерде калбайт дегендей, мындай ар тараптуу, билимдүү, нарктуу жаштар биздин эң чоң байлыгыбыз, Кыргызстандын жаркын келечеги десек жаңылышпайбыз. Президенттик стипендия силер менен бирге башка ийгиликтүү жаштарыбызды бийиктикке үндөп, дем күч берип шыктандырсын, сиздерден үлгү алсын демекчимин. Билим жолуңарга ийгилик, чыгармачылыгыңарга шыктануу, жашооңорго ак жол каалаймын. Кыргызстандын жаркын келечеги силердин колуңарда. Президенттик стипендияга ээ болушуңар менен дагы бир жолу мен чын дилимден сиздердин баарыңыздарды куттуктайм. Рахмат.